Нарын шаарынын борборунда жайгашкан номер 1 Токтогул атындагы орто мектеби өзү эле айтып тургандай Тянь-Шань өрөөнүндөгү алгачкы жол ачылган. Тагыраагы 1932 жылы негизделген билим уясы болгон. Ошол мезгилде жетишпеген турмуш, кыйынчылык жашоо болсо дагы билим алууга дилгир, келечекке умтулган жаштардын бир тобу. Көбүн эсе ата-энеси жок жетим балдар ошол жерге барып кат сабаты жоюлган эле. Азыркы тапта ошол алгачкы бүтүрүүчүлөр кылым карыта жашка келди. Көзү өтүп кеткендери дагы канча. Бир канчасы кыргыз элине төбөсү көрүнгөн инсандардын катарын толуктап, элине эмгек өтөп, аттын кашкасындай таанымал болушту. Мен бул Нарын шаарындагы номер 1 Токтогул атындагы мектепте 1986 жылдан бери иштейм. Иштегениме 40 жыл болду. Анан ошол жылдан бери иштеп келатканбыз. Мына бул Нарын шаарында эң биринчи номер 1 мектеп ушу жаңы ачылган да, ушул жалгыз эле ушул мектеп ачылган. Анан мына ага быйыл 93 жыл болуп атат. Анан эми ол 91 жылы ошо жаңы здание салынып кирдик эле. Анан быйыл ошо кайрадан жаңыланып мектеп заманбап деңгээлинде салынып, баары жаңыланып, бүт баардыгы жаңыланды да. Анан эми бул мектепте көптөгөн мугалимдер иштеп кеткен. Могу жерде турган Букеш Казакбаева ошо Токтогул мектебинде 35 жыл директор болуп иштеген. Ушул жаңы корпустун фундаментин коюп кеткен киши. Анан бизде бүтүрүүчүлөр аябай көп, жакшы кызматтарды иштейт. Асан Үсөн деген ушул биздин мектептен иштеп, окуп кеткен. Эми айтып отурса көп да, мисалы Калыбек Тагаев, Эсенбек Мадамбеков дегендер ушул мектепти аякташкан. Жашоонун мыйзамына ылайык турмуш арабасы токтобой тура. Ушул мыктылардын көчүн улап келе жаткан кесипкөй эмгек каармандары азыр деле Токтогул мектебинде аз эмес. Чыгармачылык мугалимдер бизде көп десем жаңылышпайм. Себеп дегенде жыл мугалими кароосуна бул жылда уюштурулуп келет. Быйыл эле биз келген жылы жыл мугалим кароосуна гана 4 мугалим катышты бизден. Шаардык турумда баардыгы тең байгелүү орундарды алып, облустурга 4 тең жолдомо алышты. 4 тең ошол жерге барып, 3 мугалимибиз облустук турда 2-нчи орунду камтып алышты дагы. Ал эми 1-нчи орунду Максат агайыбыз, Молдагазиев Максат деген агайыбыз бар, музыка сабагы мугалими. Ошол мугалимибиз баш байгени алып, республикалык турга жолдомо алып барып келди. Максат агай ошол жерге барганда жөн гана адамдар барган жок. Талыкпай эмгек кылган, көрүнүктүү, чыгармачыл, ишмер адамдар ошол жерге чейин барып катышып келди десем жаңылышпайбыз. Бизде азыр жалпы биздин мектепте 54 мугалим эмгектенет. Анын ичинен болгону 8 гана мугалим эркек мугалимдер. Азыркы учурда мектепте эркектер аз десек дагы болот. Биз дагы келечек үчүн билим берүү деген проектиге киргенбиз. Атайын бизге компьютерлер келген, проекторлор келген. Азыркы учурда бир 80-90% десем да болот. Мугалимдерибиз компьютерлерди пайдаланып, заман талабына ылайык компьютерлерди, ошондой эле жанагы LED экран, интерактивный доскаларыбызды ошолорду пайдаланып жатышат. Көп жаштар айлык аз деп кетип калган учурлар болот. Бирок 2-3 жылдан бери айлык көтөрүлгөндөн бери мектепке иштейт элем деген мугалимдердин саны көбөйдү. Штатта жетиштүү да силер? Азыркы учурда, азыркы тапта бизде бардык мектептин мугалимдери толук жетиштүү. Уламдан улам мезгил өткөн сайын өлкөбүздөгү билим берүү тармагында дагы өзгөрүү, жаңылануу болуп тургандыгына байланыштуу. Окуучуларга мугалимдер үчүн изденүү менен сабак өтө билүү бирден бир милдет. Мен бул мектепке келип иштегенимден бери 33 жыл болду. Информатика, математика, математикада сабактан берчүмүн. Азыр толук эле информатик болуп кеткен, бирок ошондон бери биздин мектепте жаңылануу абдан көп. Былтыр мурдагы жылдары билим берүү долбоору боюнча ушул 15 компьютер келген. Азыр күнү бүгүнкүдөй сакталып отурат. Балдардын баары келет, кружокко келишет. Андан сырткары сабактарда. Андан сырткары өзүмдүн бүтүп кеткен 3 класс бүтүрдүм эле. Ошол балдарым мектебине кайрылып, жакшы нерселерди берип жүрөт. Акчалай берип атат, бирок бүт баары салым болсо ушул кабинетиме. Себеби мен эртең менен кечке чейин ушул кабинетте өтөт, ушул кабинетти үйүмдөй кылып жасап алганды жакшы көрөм.
Алдыңкы мугалимдер абдан көп. Анан кийинки эле убактарда чыккан максат музыка боюнча да, музыка сабагы боюнча максат Москвага чейин барып келди. Мээрим Асанбаева бул өзүнүн предмети технолог болгон, технология сабагы болгондуктан буларды Бишкектеги республикалык конкурска катыштырган жок, областтык конкурстан байгелүү орундалды. Дагы ошондой эле жаш болсо дагы Актыбек кызы Майрам. Ошондой мугалимдер көп эле. Быйыл бир окуучубуз ОРТдан тестинде 203 балл алды. Жакшы, абдан жакшы, эми жакшы окуучулар көп. Андан сырткары биздин мектепте быйыл сонун кылып оңдоп берди. Дагы ишибизге мындан аркы иштей турганга бизге өбөлгө түсүп койду. Жаркыраган мектепте иштеп бергенге аракеттенебиз. Бирок так туура жүргөн адамдарды жакшы көрөм. Ар ким ошондой болсо. Жогоруда сөз болгондой, агартуу майданында башкалардан озуп чыгып, сынактын жеңүүчүсү болуш үчүн талбаган эмгек, жаңычылдык кадам керек эмеспи? Ошондой аракети менен ийгилик ээси болуп отурган музыка мугалими Максат Молдогазиев менен кеңири баарлашкан элек. Мен бул кесипти баягы өзүм сүйүп жакшы көргөн кесибим, кенедейимден комуз ойноп, мектептеги линейкага тырдап эме кылып калчумун. Анан турмуш ошо экен. Өзүнүн нече дипломду эмени аттестатты көтөрүп алып, Мединституттун жанынан көп эле туруш Мединститутка тапшырсам деп ойлодум. Жанына бирок Бешналиев атындагы искусство институту кичине жакыныраак болуп кетти окшойт. Анан ошол жакка тапшырып өтүп кеттим. А жерде окуп анан окууну 92 жылы, 93 жылы бүтүп келип эле 8 мектепке келип иштеп, мугалимдик кесипти ошол жерден баштадым. Эми 8 мектептен өзүңүз билгендей көп жакшы нерселер, жакшы ийгиликтер болду. Ошол мектептен эл агартуунун отличнигин алдым. Ошол мектептен министерствонун грамотасын алдым. Көптөгөн сыйлыктарды ошол мектептин алдым да. Анан азыркы мен бүтүп кеткен балдарым деле азыр эметип калышат. Агай, сиздин жакшы бир көрсөткөн эмебиз менен биз азыр ырдабасак дагы, башка кесипте болсок дагы ырды унуткан жокпуз агай деп өзлөрүнчө сыймыктанып калышат да. Анан мен ошол окуучулар менен мындай сыймыктанып өзүм эметип калам. Ошо баягы волейбол болот, бизде жыл сайын баягы мугалимдердин күнүнө карата олимпиада өтөт да. Ошондо волейболго баягы эркек балдар үчүн бизде азыраак болуп жетпей калганда командага, анан кыздардан кошконго туура келип калат деген ойдон көп нерсени баягы эркек мектепте эркек көп болсо көп нерсеге баягы кичинекей нерсени эркектерге жасап кетсе мектептин биз жүзү эме болуп калабы деген ойдобуз да. Анан майдача мык каксак да эркектер кагып мындай мектепке кичине кол кабыш кылсак, эркек негизи эле мектепке аябай көбүрөөк болсо жакшы болот деген ойдомун. Өткөндө Бишкекке республикалык конкурска барганда биздин министрибиз айтып атат, ушул мектептердеги эркектердин, эркек мугалимдердин санын көбөйтсөк жакшы болот деле десе, бүт баарыбыз тим эле кол чабып жүрүбүз. Андыктан мен каалайм, мен буюрса жаңы бүтүп атышат балдар, жаңы келечекте келип атышат. Биз дагы мына өзүбүздүн үйрөткөн нерселерибизди ошол балдарга үйрөтүп, кайра биздин ордубузга тыштап бир кетсекпи деген ой тилегим бар. Эми буюрса келет го мектептерге эркек мугалимдер көбөйөт го деген ойдомун. Сиз эми бала кезиңизде ошол музыкага бир шыктуу болуп калганын, ушул кесипти алып кеткенден да үй бүлөдө дагы таасир болот да. Ошондой болуп калдыбы же кандай болду? Үй бүлөдө мен таятамды көрбөй калдым. Бирок а киши апамдар айтып калчу да, комуз ойноп анан мындай кара сөздү катып айтчу депчи. Кара сөздү мындай төкмөлүк бир нерселерин тайкемде да калды, а киши деле эми көздөр өтүп кетти а кишилердин. Анан апам ошо тайкем аркылуу мен комузду үйрөнүп калдым. Анан тайкем балдары да комуз ойноп калчу. Ошолордон эметип эле анан комузду тиштетип коюшчу эмес беле илгери. Анан тиштеп эметип эле ошол аркылуу өз музыкага эметип апам жакшы ырдачу. Азыр мен бир тууган эжелеримден 5 эжем бар. 5 тең жакшы ырдашат. Анан алтынчысы мен Улуу экөөбүз болсо өтүп кетти. А киши да жакшы ырдачу. Куудул сүйлөп аябай эме киши болчу да. Мен ойлойм, ошо апабыздын аркасынан ушундай бир эмеге келип калдык го деп ойлоп коем. Туулуп өскөн жериңиз кайсы? Негизи Нарын шаарынын өзүндө туулгам. Атам да Нарын шаарында чоңоюп эле өскөн, бирок жерибиз бул жалгыз терек төбөйлөр деп, уруубуз төбөйлөр деп эметип койшот. Анан баягы
төбөй төрүн бербейт, өлсө көрүн бербейт деп бизди каяктан төбөйбүз десек эле ошентип элдер улуу кишилер эметип калышат да, ошо тамашалап калышат да. Андыктан эң негизги жерибиз ошо жалгыз терек. Анан аталарыбыз болсо бияктан өсүп калганга байланыштуу эле нарындыкпыз деп айтып калып эле. Жалгыз теректе тууган туткан деле жок. Нарындык эле болуп калдык. Жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Рахмат. Ошол жагдайда да сөз кылсаңыз, сынак кандай өттү, кандай болуп катышып калдыңыз? Сынакка эми январь, февралдан баштап эле даярдана баштадык. Баягы ар бир предмет боюнча мугалимдер шаар боюнча тапшырдык. Анан биринчи турда ошо шаардык турда биринчи орунду алып, областтык турга өтүп кеттим. Кудай жалгап. Анан областтык тур ушу 9-мектепте болду. 9-мектепте болду. Аябай салгылашуулар жакшы эле болду го. Ал жерде баягы мастер-класс болду, сабагыбыз болду. Анан жанагы автобиография, өзүбүздү өзүбүз тааныштыруу. Мугалимдер шаар боюнча бүт мектептерден катышты. Анан сынак аябай жакшы болду. Сабагымды өттүм өзүмдүн деңгээлимде. Мастер-классымда дагы өзүмдүн деңгээлимде мастер-классты эми кечки саат 5 болуп кетти. Анан окуучулар жок болуп калды. Балдар тарап кеткенде эмне кылам деп аягында эле мен калыптым. Анан комиссия күлүп атпайбы, сенин аягында бир өзүбүздүн көңүлүбүз ачып ырдап берет деп аягын алып калдык депчи. Анан балдар жок. Анан комиссияны өзү менен өттүм мастер-классты. Комус боюнча өткөм. Комус боюнча комустун түзүлүшүн, комустун жазалышын, кайсыл бөлүгү кандай деп аталат ошол жөнүндө эме өттүм да. Анан ошо комиссия менен өттүм. Бир чети комиссия менен өткөндө жакшы болду го деп ойлоп коем. Анткени комиссиялар менен улуу кишилер менен мындай байланышып, мындай сүйлөшүп, ошол комустун бир нерселерин сурап турса, мен жооп бергенге аябай, мен үчүн дагы аябай эме болду да. Анан ошентип отуруп областтан да өтүп кеттик. Анан республикага жолдомо алдык. Республикага жолдомо алгандан кийин эми отпуска болуп калды бизде. Отпуска болуп калды. Анан августтун 14-нөн баштап 24-нө чейин Москвага чакыруу келип калды. Чакыруу келип, ушул быйылкы республика боюнча жыл мугалими катышкан жыл мугалимдерин Москвага 6 күндүк форумга чакырышты. Евразиялык форум деп. Ал жерге барып 8 күн жүрдүк. Эми барып келишибиз менен 2 күн алсак, бир 6 күндү полный Москва педагогикалык университетинде окудук. Эртең менен лекция окулуп атты, мастер-класстар өтүлүп атты. Ал жерден көп жакшы нерселерди алып келдик. Мектепке байланыштуу, өзүбүздүн сабагыбызга байланыштуу, анан жана мастер-классты основной ошо мастер-классты кандай деңгээлде, кандай өтүш керек ошол нерсенин баарын ошол жактан үйрөнүп келдик да. Бир чоң доценттерден сабак беришти, ошолордон аябай жакшы 6 күндө өтүп эле кулагыбызга аябай эме болуп калды да. Тажрыйба аябай көп болду. Анан жыл мугалимине барган мугалимдер менен пикир алыштык. Мисалы Оштон жеңүүчү ошо бизге республикага келгендер менен пикир алышып, музыка мугалимдери менен да пикир алышты. Оштон келишти, көбүнчөсү эле. Анан кандай сабакты, кандай эмеде өтөсүңөр деп бири-бирибиз менен пикир алышып, бир мен билбеген нерсени алардан алдым, алар билбеген нерсени мен аларга айтып, бир чогуу бир маектешип, бир убакыт деле мындай кечке лекцияда отуруп убакыт деле ошол сүйлөшкөнгө деле кээде эме болбой калып атты да. Кечинде кайра гостиницага келгенде гостиницанын кайра жанагы физминутка дегендери бар, алардын кайра бүгүнкү сабактын эмесин жыйынтыктап, анализдеп эме кылып аттык да. Анан барып эле жатып эле кайра эртең менен тура калып эле кайра университетке жөнөп аттык. Анан бир кечкисин бир 3 күн эмеге эс алдырууга эмеге алып барышты, площадька алып барышты. Жанагы музей Победы бар экен, аяка алып барышты. Анан театрга алып барышты. Ошол жакшы бир жерлерди көрүп, анан жакшы тажрыйба алып келдик. Андан кийин болсо бул сентябрда республикалык турга бардык. Көп мугалим бардык. Баягы жыл мугалимине барган, тиги Москвага барган мугалимдин баары тим эле бир жума көрүшпөй калгандай болуп аябай көрүшүп, жакшы маанайда өттүк. Анан ал жерден эми баягы гран-приге биз жеткен жокпуз. Эми ошо республикага барып, биздин Москвага барып келгенибиз биз үчүн гран-при болду го деп ойлойм. Анткени канча Москвага акыс бар. Бүт Москванын өкүлчүлүгү төлөп, бүт барып келишибизди, тамак ашы, жатаканан бүт бар ошолор эме болуп беришти. Анан Бишкектен конкурстан жана тесттен, көбүнчөбүз тесттен эме аксап калдык. Өзүбүздүн предметибиз боюнча жакшы эле жооп бериптирбиз ба тесттен. Анан калган жанагы
психологический деген эмелерден кичине логикалык суроолордон кичине орундарын алмаштырып эметип жооп берип калдык. Ошондуктан көп мугалимдер ошондон кичине эметип калдык да. А так биз үчүн республикага, областтан өткөнгө, шаардан өтүп, областтан тепкичтен өтүп республикага барып келген мен үчүн абдан бир жакшы болду. Мен үчүн жыл мугалими деген биз өзүбүздүн регион боюнча жылдын мыкты мугалими деген кичинекей значок алдык. Министрдин колунан дипломубузду алдык. Жакшынакай концерти менен калганыбызды узатып ишти. Чоң ыраазычылык билдирем биздин билим берүү өкүлчүлүктөрүнө. Демек эмгектин акыбети кайтат деген ушул экен деген ойго келген экенсиңер да, э? Ошондой болду, эмгектин акыбети кайтты ғой. Канча жылдан бери ушул 96-жылдары бир катыштым эле жыл мугалим. Анда шаарда эле болчу, анан 3-орунду алып калдым. Анан республика эмеге өтпөй калгам да. Анан момчалык деңгээлде быйыл уюштурган деңгээлде мындай жыл мугалими өтө элек болчу да. Быйыл абдан сонун болду. Биздин байлыгыбыз ошо болду. Мугалимдер менен пикир алмашып, анан бир көп эме топтоп алдык да өзүбүзгө. Энергия топтоп алдык. Азыр ошол мугалимдер менен байланышып турабыз. Кандайсыздар, жакшысыздар, өзүбүздүн группалар бар. Москвадан бери окуп келгендеги группалар бар. Ал кишилер менен Россиядан бери эме кылып байланышып, пикир алмашып турабыз. Азыр мындай байланыш үзүлбөйт. Жакшы. Анан эми окуучуларыңызга келгенде, сиздин окуткан окуучуларыңызда мындай Кыргызстанга белгилүү бир ишмердүү же таланттуу болбосо дагы, кайсы жагынан болбосун сыймыктан окуучулар чыгып атса керек. Чыгып атышат буюрса. Сынактар болуп атса керек, же таланттуу окуучулардын Бизде жыл сайын апрель-мартта жана жоокер болот. Жоокерында көркөм окуу, анан патриоттук ыр, анан согуш ырларды 41-жылдан 45-жылга чейин деп жыл сайын болот. Анан былтыр мурдагы жылы мен бир окуучум республикадан 1-орунду алып келди. Анан быйыл бир кызымды таптап атам. Буюрса аны мартка чейин бир жакшынакай кылып туруп быйыл ушу бир гран-прини алганга бир эме кылып атам, аракет кылып атам. Буюрса алат деп ойлойм. Потому что агыстын данные бар, үнү да бар. Анан слуху да күчтүү. Быйыл 11-классты бүтөт буюрса. Ошол 6-7 класстан бери ошол кызды тарбиялап келдим. Былтыр катыштырган жокмун, эми кичине пауза болсунчу койчу деп жана. Быйыл болсо ошол кызды бир гран-приге эметкенге аябай аракет кылып даярдап атам азыр учурда. Анан бүтүп кеткен окуучуларыбыздан баягы өзүлөрү ырчы болуп кетпесе дагы, бир аспап ойноп кетпесе дагы башка тармакта иштеп жүрүшөт, бирок ыр жагынан бербеген балдарым бар. Эми баягы турмуш деген ар кандай турат, бизнесмен болуп кетет экен, же болсо бирөөсү башка бир мугалим болуп кетет экен. Бирок ырды унуткан жокпуз агай деп мага жолуккан сайын. Сиз үйрөткөн ырларды унуткан жокпуз деп мага эме болуп калыш. Ошого өзүм канааттанып, балдарыма жакшы эле эме берген турбайбы, талбе берген турбайбы деп өзүмчө дем кылып коем. Максат мырза өзү айтып отургандай, өз кесибин сүйүп, балдарга дагы мээримин төгүп, жоопкерчилик менен мамиле кылган үчүн эмгегинин үзүрүн көрүп отурган учуру. Ага өтөгөн эмгегине жараша бир катар сыйлыктар ыйгарылган. Жакында эле Нарын шаарынын ардактуу атуулу болду. Бул багытта өзүнүн кесиптештери дагы биз менен ой бөлүшкөн эле. Биздин Максат агайыбыз музыкант, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, мектепти аябай жакшы бүткөн, жогорку окуу жайында кызыл диплом менен бүткөн, мына ушул жакта иштеп атат. Көптөгөн ийгиликтерге жетишти, конкурстардан орун алды. Анан былтыркы жылы ошо өзүнүн күчүн сынап, жыл мугалимине катышкан. Ошол жыл мугалимде өзүнүн ким экендигин, кандай мугалим экендигин көрсөтүп койду. Эми азыр мектепте эркек мугалимдер саны аз эмеспи, бирок ошондой болсо да ушу Максат өзүнүн жүрөгү менен ушул мектепти бүтүрдүм эле деп анан өзүнүн мектебине келип, ага эмгегин арнап канчалаган мыкты окуучуларды чыгарды, жалаң конкурстардан 1-орундарды алат, дайыма талбай иштейт, мүнөзү жакшы, ошо балдардын арасында, окуучулардын арасында кадыр бартуу мугалимдердин бири, өзүнүн ишин тыккан, так алып жүрөт. Анан ошо жыл мугалими деген конкурстан туура бааланды, канча жылдан берки эмгегинин үзүрүн көрүп атат. Буга чейин да бир топ сыйлыктардын ээси болгон, бирок ошо жыл мугалим деген сыйлык бир өзүнчө бир чоң республиканча чоң ийгилик да. Анан ошо ийгиликти Максат багындыра алды да. Биз да Максат менен сыймыктан алабыз. Бир чети мугалим катары, экинчи катары мектептин бүтүрүүчүсү катары.
Анан мен максатымда дагы жаш, алдыда жакшы максаттар бар, дагы Эчен деген таланттуу окуучуларды чыгарат деп ишенем. Орус тил жана адабият мугалимимин. Бул мектепке 2007 жылы келип, мектептин жетекчиси болуп, ушул жактан 13 жыл иштеп, андан кийин азыр өзүмдүн кесибим боюнча сабак берип атам. Биздин мектепте жыл сайын конкурс өтүлүп турат. Жыл мугалими. Мектептен болсо, бияктан биз учурунда жанагы жаштарды жиберчүбүз. Жаштар жаңы келгенде 1-2 жыл иштеп калганда тажрыйбасы болсун, кичине өзү да үйрөнсүн, өзү да көрсүн, аракеттенсин депчи. Мына бир 2-3 жылдан бери кичине бир өзгөрүү болуп калды. Мен ушуну байкап атам, анткени деген биздин жанагы жыл мугалимине баягы тажрыйбалуу мугалимдерди да жибере баштадык. Барып атат жаштарды, барып атат, эркеги бар, аял жолдоштор бар. Биздин болсо азыр эми быйылкысын айтып берип коеюн. Быйыл болсо бизде Молдогазиев Максат өзү музыка мугалими барып келди. Анан жашына кайсы бир ийгиликтерге жетишти. Кудайым буйрса Бишкектен дагы жакшы ордун алды. Андан ары Москвага да барып келди. Ушул өзүнүн жана эмгеги менен талыкпас, өзүнүн таланты менен, өзүнүн кесибине мамилеси, балдарга жасаган мамилеси. Балдар болсо бай өсүп билесиздер, өзүнүн эң жакшы көргөн предметиме бай мектепте окуп жүргөндө ырды жакшы көрчүмүн. Анан Максатка да тамашалап да тийишип коем. Максатка эле жыргал деп. Бүт барсын өзүнүн математиканы тил деп түшүндүрүп көрсө, Максат болсо ырдап атат да, ошентип сабак өтүп атат депчи. Бирок бул жеңил болгону менен аябай оор. Ар бир бала деген нотаны деген балага үйрөтүш деген кыйын. Мисалы мемлекеттик бенделерден гитара эле чертем, бирок мен нотаны билбейм. Максат ошону жашынакай өзүнө үйрөтүп, анан балдар болсо качан болбосун ушул агайдан ээчип жүрөт. Анан биздин жетекчилик дагы ушуну белгилеп, ошо жакшы мугалим балдарды ээчитет деп 2 жылдан бери класс жетекчи болуп калды. Өзүнүн классында жакшы класстардан бири 8-А класс, 9 класс. Максат болсо айтып кетсем, бул өзү Максат ушул мектепте токтогулду илгери. 8 мектепте көп жыл музыкант болуп иштеп жүрдү. Ошондо мен Максат деген өзүнө да чакырчумун. Максат кел мага музыкант мугалим керек. Мага зам директор болуп иште деген. Анан бир учурда бир убакыт болуп калганда, 10 жыл болуп калды. Ошондо мага Бактагай айттыңыз, болду бизге келем деп анан бизге келди. Анан ошентип мынакей 10 жылдан бери ашык көз чогуу иштешип атабыз. Максат болсо эми Кудайым берген талант бар бала да. Мен эле айтып калам, мындай музыканттарды кыйраткан акчасы деле жок. Башка предметтерге карап, башка сабактарга караганда, анан айтам да, тиги детсадтарга иштеп ал, кечинде барып, мына азыр бизден канча деген өзүнүн кесибин иштеп жүрөт, бирок деген тамада болуп жүргөндөр бар да. Максат болсо ана шыгы бар, мындай өзү мындай кандай десем, баягы душа деп коебуз го, коллективдин душасы депчи. Ошондой жигит да. Анамдын көңүл көтөрүп коет, жолуккан жерден. Анан биздин коллективден болсо жакшы авторитети бар. Баарыбыздын артынан ичебиз, Максат деп. Анан Кудайым буйрса Максатка мен ишенем. Бул азыр эми жыл сайын болот, кийин барып кайта барабы, чоң бир ийгиликтерге жетишет. Анан бул шаардан болсо ушул эмгегин баалап, анан ошон үчүн Нарын шаарынан барды да облуска, республикага барып келди. Кудайым буйрса чоң ишенич бар. Максаттан Кудайым буйрса жакшы бир мугалимдерден болуп, анан ушунун өзүнүн артынан дагы көп балдар эгер ушу музыканы тандап кетсе, жашоодо анда ушул максатын жетишкен дейт. Театр өнөрү менен мектептеги музыка сабагын айкаштырып, эргүү менен күн сайын кызыгуусу артылып өз ишин алып барып келе жаткан каарманыбыздын бир гана мектеп менен чектелбестен шаар ичиндеги башка дагы ар түрдүү кароо сынактарга, иш-чараларга дагы катышып үлгүргөнү бул өзүнчө эмгек.
ийгиликтүү инсандын артында эрки күчтүү, акылдуу жубай турат демекчи. Бүгүнкү каарманыбыздын дагы ишеничин актап, колдоо көрсөтүп, жардамчы болгон үй бүлөсү, жубайы турары талашсыз. Үй бүлөм жөнүндө айта кетсем, 2 кыз, 1 уулум бар. Уулум үйлөнүп жайланды, 2 неберем бар. Баары тең өзүлөрү менен өзүлөрү. Кызым болсо иштеп атат. Кичүү кызым 8 класс билимкана мектебинде 8 класс с отличием окуп атат, отличница кызым. Анан жана конкурска өзүңүз айткандай барып келген бир сыры деле ушул үй бүлө болуш керек деп ойлойм. Анткени артыңда жакшы аял болсо, жакшы балдарың болсо, жакшы жубайың болсо, сен көп нерсеге жетишесиң го деп ойлойм. Колдоо болуп, үй бүлө аркылуу, бир туугандарың аркылуу жакшы колдоо болсо, көп нерсеге жетет экенсиң да. Андыктан мен үй бүлөмө, жубайыма, балдарыма чоң ыраазычылык билдирем. Ата барыңыз, ата сиз барышыңыз керек деп мага стимул болуп түрткүлөө берген ушул менин үй бүлөм, жубайым, анан балдарым, келиним дегендей, кыздарым. Анан үй бүлөмө да чоң ыраазычылык билдирем. Бар болго алтындарым, мен силерди жакшы көрөм. Азыркы тапта бар тарабы келишип, иштерме мугалимдер менен толукталып, окуучуларга сапаттуу билим берүү аракетин көрүп келе жатышкан, биз сөз кылып жаткан Нарын шаарындагы номер 1 Токтогул атындагы орто мектеби биринчилерден болуп мектепти толук ремонттон өткөрүшүп, ыңгайлуу шарттарды түзүп коюшкан. Андыктан ушул мектепке уюткулуу билим уясына келем дегендер үчүн арбак эшик ачык. Мектепте эми ушунча жыл иштегендин себеби балдардан кете албай калат экенсиз биринчиден. Балдар утур 1 классты бүтсө, 2 класс болот, кайра жаңы 1 класс келсе, жаңы балдар келет, жаңы таланттуу балдар келет, алар тыштап билбейм, мен кете албай да койдум. Илгери кайсы жылда 94-96 жылы Шакен эже театрда директор болуп, Мамедалиев эже театрда директор болуп, 2 жыл иштеп калдым да театрга. Анан ушул театрдан бир кете албай койдум да. Ошол театрдан кете албай, ошо режиссерлор менен чогуу эме кылып, музыкалык жетекчи болуп да иштеп жүрдүм. Анан азыр ошол театрда иштегениме мен өкүнбөйм. Себеп дегенде театр маданияты, театр сахнанын өнөрү мага азыр мектепке окуучуларыма, балдарыма даярдаганга ушундай керек болду. Азыр класста болсо, мектепте бир мероприятие, иш-чара болсо, өзүм режиссермун, өзүм музыкантмын, өзүм сценаристмин, ошентип анан даярдайм. Ошондуктан театрдын иштеп кеткениме өкүнбөйм. Анан сиздин сурооңузга
ушул мен азыр эркек мугалимдер болсо, дипломдорун кармап жүргөн мугалимдер бар да. Ошолор болсо мектепке чакырат элем, келиңиздер, мектеп сонун, мектеп жакшы, момунча бала менен иштеш деген бул өзү ырахат деп ойлойм. Ошо балдар эртеңки күнү саламатсызбы агай деп турса, ал андан бетер ырахат экен. Андыктан урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер, келиңиздер мектепке, иштеңиздер. Мектеп сонун, акчаларыбыз жакшы, Кудай буйрса, сабактар жетиштүү. Айлык көтөрүлүп атат, Айлык көтөрүлүп атат буюрса эми. Баары жакшы, келиңиздер, ошон үчүн урматтуу биздин эркек мырзалар, мугалимдер, мектепке келип иштеңиздер деп айтмакмын. Сөз соңунда айтарыбыз, орто мектепти аяктаган өз мектебине кайрылып келип, кайрадан ардактуу кесипти аркалап, ак ниет эмгегинин үзүрүн көрүп келе жаткан каарманыбыз Молдогазиев Максатбек Асекөөчтен мындан аркы иштерине дагы ийгиликтерди каалай кетмекчибиз. Мен биринчиден ушул мен иштеген Токтогул мектебинин жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. Ошо кишилердин жакшы сөздөрү менен, ошо кишилердин насааттары менен мен ушул деңгээлге жетип, ушул жыл мугалимдиге барып катышып келдим. Андыктан урматтуу Токтогул мектебинин жалпы жамааты, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун. Далай окуучуларды уяңыздардан учура бериңиздер. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Sağındım жазды, sağındım айтала güllerin, sağındım tonu, sağındım ay torgoy ündörün. Kadırın жаздым, birinci bildim ay men bugün. Kaydasın жазым, kaydasın menin ay süygönüm. Armanım güçe, arılbay ay koydum sanadan. Appak gül izlep, argımagay çapkan taladan. Izgarı kıştım, ızalap menin ay baratat. Kaydasın жазым, kaydasın menin ay süygönüm. Sağındım жаздым, sağındım ay жаштык кезимди. Sağındım ottу, sağındım ay mөлтүр кезимди. Üşütпөй meni, койнуңа катчың ay жылытчы. Kaydasın жазым, kaydasın menin ay süygönüm. Üşütpöy meni, koynuma katçın ay жылытчы. Kaydasın жазым, kaydasın
Kaydasın menin ay süygönüm, kaydasın menin ay süygönüm.